Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөң аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Жарык көргөн чыгармалары: Атадан калган туяк, Делбирим, Саманчынын жолу, Бетме-бет, Кылым карытар бир күн, Биринчи мугалим, Кызыл алма, Акбаранын көз жашы, Жамиля, Кызыл жол жалжалым. Дүйнөгө таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдерине жазып, биринчи аңгемеси гезитчи Дүзьё деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Анын чыгармачылыгы кыргыз адабиятында эл аралык деңгээлге көтөрүлүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүндө драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардан сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Чыңгыз Айтматов, Биринчи мугалим, Алтынайдын монологу. Денейди алар ар нерсеге кайраттуу düşөн. Бул жолу канчалык чымырганса да, ичтен сызып кайгырганын жашыра албады. Ал мени кайра тегиле карап, "Акамды топчулары" начейин эркелете сылап кыя албай турду. "Мен сени өмүрү жанымдан чыгарбас элем. Алтынай, бирок кантейин менин билимим жетпейт. Окуунун чыныгы жолуна сени кайтара албайм. Мен болсо ушул жерде кармашып, балдарды окута берем. Күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Бул арада талааны жаңыртып, оттору балбылдаган поезд көрүндү. Мына эми азыр жөнөйсүң. Бактылуу бол. Канатыңды жайып, талпынгын, Алтынай. Эч нерседен тайманба. Чабыттай учкун. Окуй бер, Алтынай. Баягы биз тиккен терекчилерди өзүм багып өстүрөм. Аман болсок, кайрылып бир келсең, кандай болгонун көрөрсүң али." Аңгыча жарчырк этип, шарактаган поезд да келип жетти. "Кана эми беш көкүл чачыңдан айланайын бери болчу, маңдайыңдан өйүн." Дүйшөн мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайымдан өптү. "Ал эми сапарың ачылсын, жоодураган көзүңдөн айланайын." Вагондун тепкичтерине чыгып, тигиндей барып кайрылсам, зыңгыра чабылган колу, мойнуна асылган Дүйшөн берки сол колун сунуп жулкуна берди эле поезд ордунан козголуп жылып жөнөдү. "Кош Алтынай, кош чырагым, кош агай, кагылайын агай." Вагонду жандап жүгүрүп келе жаткан Дүйшөн бир убакта артта кала берди. Станциянын капчыгайы салт эте түшкөндөй "Алтынай!" деп баягыдай, бирок андай да эмес. Оюнда турган ал да эмнени айтпай калгансып өкүнгөндөй кыйкырды. Жүрөктүн түпкүрүндөй атырылып чыккан бул кыйкырык ушул күнгө чейин кулагыма угулуп тургансыйт. Поезд мени жаңы турмушка, жаңы күрөш, жаңы эмгекке алып бара жатты. Кош биринчи мугалимим, кош балак чагым. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын, апаке. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, сенин кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, ага кандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү мени кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура дерсиң. Ошентсе да, түшүнсөң да, жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айтылбай калган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантип эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмне үчүн төрөп өстүрүп чоңойттум? Ооба апа,
сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. А менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын, бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Ал үчүн кан төгүп, ал үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесе адам деген атыбыз өчөт. Жолама, уулум, сен мени тааныйсыңбы? Сенин атың ким? Өз атыңды билесиңби, балам? Атаңды эстечи, уулум. Өзү деги кимсиң? Ата деген ким? Эли журтуң. Деги кайсыл жерде туулганыңы билесиңби, балам? Балам, сенин атың Жоламан. Билдиңби, балам, сенин атың Жоламан. Атаңдын аты Дөнөнбай. Атаңды эстечи, балам. Сенин кичинекейиңден чаа үйрөтүп чоңойткон атаң эмес беле? Балам, мен сенин энеңмин, балам. Сен менин уулумсуң. Жерди алса болбойбу? Мал-мүлктү алса болбойбу? Ажалың душман экенин башымда алсаң болбойбу? Адамдын эс учун алат деген бул шумдукту ким ойлоп табыптыр? Кимдин колунан келди? О, жараткан, эгер сен чын эле бар болсоң, адамдын кара ниетине ушул шумдукту кантип киргиздиң? Жер үстүндө башка кыянатчыл сага аздык кылдыбы? Апаке, ак сүтүңдөн айланайын, апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак барак тиктеп отурган кезим. Акыл түбү, менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба, апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, энесиң, сени бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек, бизди адам атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрди көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдүн эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып окутуунун ордуна курал калмап жоокер болдум.
ал менин айыбым эмес. 1 сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барам. Кайра кайттым. Душмандын талылоо жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн бардык жакшылыгы үчүн. Ыйлаба, апа, эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүккө кайыр кош. Кош, караныңдан айланайын, ала тоо. Амансыңбы куттууда алам. Аманчылык келдиңби толгунай? Былтыркыдан да каарый түшүпсүң го. Өмүр өтүп бара жатпайбы? Жеренем. Арадан дагы 1 жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Бул жолу сен баланы ээрчите келмек эмес белең? Демек сен ага эч неме айткан эмес экенсиң да? Жок, айта албадым. Айтор эртеби кечпи. Акыры бир күн алууга атта. Анын үчүн толгунай элдин арасында оозу бар бирөө жарым жок дейсиңби? Анын үчүн эртеби кечпи акыры бир күн билет.